Ассалаумалейкум достор. Өзүңөр билгендей биздин кыргыз курама командабыз бүгүн өзүнүн дүйнө чемпионатына тандалуу оюндарынын алкагындагы кезектеги оюнун Өзбекстан курамасы менен өткөрөт. Бул оюнду көрүүдө биздин кыргызстандыктарда аябай чоң көйгөйлөр жаралып атат. Анткени деген телевизордон, ОТРК спорт телеканалынан көрүүгө мүмкүнчүлүгү жоктор телефондон көрөбүз дегендерде мындай көрө албай жатышыптыр. Ошол нерсени бүгүн мен силерге түшүндүрүп берем, каяктан кантип көрсө болот. Биринчи вариант бул биздин телеграм каналыбыз бар. Телеграм каналыбызга кирсеңер, биздин ал жакта ушундай ссылкаларыбыз чыгат. Ошол ссылка аркылуу, мынакей могу эки ссылка аркылуу силер дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, интернетиңер жакшы болсо, биздин курамабыздын оюнун көрсөңөр болот. А эгерде бул эки ссылка иштебей кала турган болсо, анда силер деген Кыргызстанда болсоңор, өзүңөр иштеткен, колдонгон оператордон баягындай телевизор приложениясын көчүрүшүңөр керек. Мисалы мен өзүм Мегаком колдоном жана ошол Мегакомдун Мега ТВ деген приложениясы бар. Ошол приложениеден силер ОТРК спорт телеканалын көрсөңөр болот. Анан ОТРК спорт телеканалынан түз эфирден биздин курамабыздын оюнун көрсөтөт. Кыргызча комментарий менен ошол жерден мынакей момундай болуп көрсөңөр болот. Бул жерде деген ар кандай кинотеатрлар дагы бар. Мына бул жерге биринчи бетке коюп койгон экен, мынакей ОТРК спорт деп ошол жерден канал ачылат дагы. Түз эфирден көрө бересиңер. Азыркы учурда менде интернет начар болгон үчүн ачпай жатат, бирок силердин интернет жакшы болсо, маселеси жок эле ачат. Дагы бир вариант бар. Бул деген силер өзүңөрдүн телефонуңарга VPN көчүрүшүңөр керек. VPN көчүрүп, ал жактагы өлкөнү башка өлкөгө коюшуңар керек. Мисалы ошол эле Европа болсун же Америка болсун. Ал башка өлкөгө коюп туруп, силер YouTube'га кирсеңер, АФКнын официалдуу мондай каналы ачылат. Ушул АФКнын официалдуу каналынан силер мынакей оюндарды ушундай түз эфирден көрсөңөр болот. Мурунку мисалы Иран менен болгон оюнду түз эфирден көрсөтүшкөн болчу, бирок ушул нерсени билбегендиктен биздин туугандарыбыз көрө албай калышкан. Ошол туугандар, жалпысынан ушундай түшүндүрүп бердим деп ойлойм. Эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо, ушул видеонун описаниясында биздин телеграм каналыбызга ссылка бар. Ошол ссылка аркылуу кирип суроолоруңарды берсеңер, жооп бергенге аракет кылабыз.